Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. УКМК милициянын кайгылуу кызматынын 4 кызматкери кармалганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек шаардык милициясынын кайгылуу кызмат башкармалыгынын 4 кызматкери коррупциялык схема түзгөн деген айып менен кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, инспекторлор айып короого токтотулган автоунааларды алып чыгууга уруксат берүүгө ар кандай тоскоолдуктарды түзгөнү аныкталган. Алар машинени айып короодон чыгарууну тездетүүгө оң чечим кабыл алуу үчүн жол кырсыгына кабылган, айдоочуларды каражат берүүгө мажбурлашкан деп шек саналууда. 14 январда УКМК Ички иштер министрлигинин кызматы менен биргеликте милициянын патрулдук кызмат башкармалыгынын инспекторлорунун кызматтык бөлмөлөрүнө тинтүү алган. Анын жыйынтыгында Бишкек шаардык милициясынын кайгылуу кызмат башкармалыгынын 4 инспектору кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул кылмыштарды жасоого тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча иш-чаралар кызуу жүрүүдө. Айып коюлган инспекторлордун адвокаттары жана жакындары комментарий бере элек. Президент Садыр Жапаров 2024-жылы 31 декабрда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Кылмыш жаза кодексинин коррупция жана шалаакылык беренелери менен айыпталгандар күнөөсүн мойнуна алуу боюнча тергөө менен келишим түзүп, келтирилген чыгымды толугу менен төлөгөндө ушул беренелерде каралган жазанын жарымын абакта өтөшү керек. Шектүү күнөөсүн мойнуна алса да пробациялык жаза колдонулбайт. Кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган деп сот жообуна тартылгандар белгилүү бир кызмат ордунун ээлөө укугунан ажыратылып, 2 жылга чейинки мөөнөткө соттолот же мүлкү мамлекетке алынат. Документте мындан башка бир катар жазалар да каралган. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Бишкекте турак үйдөн чыккан өрттөн 65 жаштагы киши каза тапты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, өрт Маевка айылына жетпей, Белозерский көчөсүндөгү турак үйдөн чыккан. 2 күжүрмөн эсеп тартылып, жалын саат 16:25-те толук өчүрүлгөн. Өрттүн кесепетинен 65 жаштагы эркек киши каза болгон. Кумтөр Голд компаниянын жетекчиси Бузурман Субанов тууралуу айрым социалдык баракчаларда тараган маалымат боюнча билдирүү. Айрым соц тармактарда жана телеграм каналдарында Кумтөр Голд компаниянын жаңы жетекчиси Бузурман Субанов геолог эмес, прокуратуранын мурдагы кызматкери деген маалымат чындыкка дал келбейт. Жакында Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун президенти болуп шайланган Бузурман Субанов тооген адистиги боюнча жогорку билимге ээ. 2000-жылы академик Асан Алиев атындагы Кыргыз тооген металлургиялык институтунун тооген машинелери жана жабдуулары адистиги боюнча артыкчылык диплом менен бүтүрүп, тооген энергетика инженери квалификациясын алган. Кийинчерээк 2020-жылы университетке айландырылган, ошол эле окуу жайдын тооген адиси жана тооген инженери квалификациясы боюнча билимин уланткан. 2010-жылы квалификациясын жогорулатуу боюнча окуудан өтүп, тооген жана жардыруу жумуштарында жетекчилик кылуу укугун жана ардактуу тоогенчи ардак наамын алган. Бузурман Субанов институтту аяктагандан кийин Каракол шаарындагы Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун филиалы болгон шахталык өтмөк башкармалыгында слесарь, электромонтаждоочу адистиги менен эмгек жолун баштаган. Кумтөр Голд компаниянын президенти болуп шайланганга чейин Бузурман Субанов көп жылдар бою тооген тармагында ар кандай кызматтарда, анын ичинде Макмал кен жайынын жетекчиси, Макмал алтын комбинатынын өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн башчысы, Эти Бакыр Терексай ишканасынын генералдык директорунун биринчи орун басары, Алтын кен компаниясынын генералдык директорунун биринчи орун басары,
Кыргыз Алтын Ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары сыяктуу жетекчилик кызматтарда иштеген. Тоген тармагына эч кандай тиешеси жок. Күч түзүмдөрүнөн келген деген маалымат ойдон чыгарылган жана эч кандай чындыкка дал келбейт. Бузурман Субановдун прокуратурага деги эле өлкөнүн укук коргоо органдарына эч кандай тиешеси жок. Муну эске алып биз жалпыга маамдоо каражаттар өкүлдөрүнөн чындыкка дал келбеген, текшерилбеген маалыматтарды таратпоону суранабыз деп айтылат маалыматта. Министр Ажикеев былтыр табигый кырсыктардан 67 киши каза болгонун айтты. Өткөн жылы Кыргызстандагы табигый кырсыктардын масштабы жылдагыдан чоң болуп, 67 адам каза тапты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев жергиликтүү маалымат каражаттардын бирине курган маегинде айтып берген. Сел, көчкү өңдүү кырсыктардын кесепетинен 1000ден ашуун үй бузулуп, зыян тартты. Министр бир жылда расмий эсеп боюнча 130 түрдүү кырсык катталганын белгилеп, бейрасмий эсеп менен мындан бир нечеси көп экенин кошумчалады. Буга чейин өзгөчө кырдаал министрлиги Кыргызстанда ушул тапта 3817 үй бүлө жер көчкү коркунучу бар аймактарда жашап жатканын билдирген. Алардын көбү Ош облусунда экени айтылган. Калган кооптуу аймактар катары Ош шаары, Баткен жана Жалал-Абад облустары аталган. Өзгөчө кырдаал министрлиги андан мурдаараак 2024 жылы Кыргызстанда селдин саны рекорддук чекке жетип, 300дөн ашканын, 6 ай ичинде табигый жана техногендик кырсыктардан 1 миллиард 900 миллион сом зыян келтирилгенин маалымдаган. Эмбак номерин 0772 92 19 97 Бегмайты деп чыгат. Сберкарта өзүнүн атында Бегмайты деп чыгат. Кызымдын диагнозу ДЦП. Ушул кызым төлөгөндөн баштап ушул оору менен ооруп келет. Өзүм жалгыз бой энемин. Индия мамлекетинде опрессия болот. Сумма $25,000. Азыркы учурда $8,000 каражат жетпей жатат. $8,000 каражат чогулушуна да сиздерден жардам сурайм. Кызымдын ушу эртеңки келечеги үчүн жардамыңыздарды берип, аз-аздан болсо дагы оңуңуздарга биз муктажбыз. Өзүбүз сатып турган эч нерсебиз жок. Канча калган жаш балдар, кошуналарыбыздын балдары ушу кызым менен тең кыздары, балдар бар. Алар ойноп жүрөт, менин кызым ушу үйдө отурат. Ошо кыргыз элим жардам берип коюңуздарды суранам. Акылбек Жапаровдун иниси Рахатбек Жапаров жаза аткаруу кызматынын төрага орун басарлыгынан кетти. Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын орун басары Рахатбек Жапаров өз каалоосу менен жазган арызына байланыштуу 14 январда кызматтан бошотулду. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу кызматынын басма сөз кызматы кабарлады. Рахатбек Жапаров министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаровдун бир тууган иниси. 54 жаштагы Рахатбек Жапаров Кочкор район Кочкор айылында туулган. 1993 жылы Кыргыз архитектура курулуш институтунун автомобиль жолдорун куруу адистиги, 2006 жылы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын юриспруденция адистиги боюнча аяктаган. Эмгек жолун 1995 жылы Ички иштер министрлигинин мамлекеттик автоинспекция башкармалыгынын жол кайгуулуу кызматында инспектор болуп баштаган. 2019-2020 жылдары жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын финансы чарбалык башкы башкармалыгынын башчысы, 2020 жылдан бери жаза аткаруу кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеп келе жаткан. Депутат ординаторлор менен жаш дарыгерлерге убадаланган акча төлөнбөй жатат. Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева ординаторлор менен жаш дарыгерлер убадаланган акчаны ала албай жатышканын билдирди. Ага Ош мамлекеттик университетинин интерндери сентябрдан баштап 20 000 сомдон берилчү төлөмдөр токтоп калганын айтып, көйгөйдү министрлер кабинетинин төрагасына жеткирүүнү суранышкан. Эл өкүлүнүн айтымында Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ординаторлоруна да бул төлөмдөр токтоп калган. Министр саламаттыкты сактоо тармагындагы төлөмдөр тууралуу телекөрсөтүүдө мактанган. Эми болсо төлөбөй жатат. Жаштарды алдабаш керек, деди Сурабалдиева. Ал ошондой эле жаш дарыгерлерге министр убадаган кошумча төлөмдөр да берилбей жатканын кошумчалаган. Медер Абакиров тышкы иштер министринин орун басары болду. Медер Абакиров тышкы иштер министринин орун басары болгонун өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Абакиров АКШга элчи болуп жөнөтүлгөн Айбек Молдогазиевдин ордуна орун басары болду. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору
Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тизе муун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Ташкөмүрдө 47 жаштагы жаран 1 айдан бери табылбай жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Жалал Абад облусундагы Ташкөмүр шаарынын 47 жаштагы тургунун 24 адамдан турган топ издеп жатат. Алардын ичинде министрликтин куткаруучулары, туугандары бар. 14 январда аталган жаранды 94 киши издеген. Бул күнү өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов издөөнү координациялоо максатында жерине барып, дайынсыз жарандын үйүнөн апасынан жана жакындарынан кабар алган. Жергиликтүү тургун былтыр 15 декабрда Сүттүү булак жайлоосуна малын айдап келүүгө чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Ошол күндөн бери издөө улантылып келет. Бишкекте кунак агышып, бирөөсү оодарылып калган. Бул тууралуу репортер КЖге күбөлөр билдиришкен. Алардын айтымында жол кырсык Медеров менен Абай көчөлөрүнүн кесилишинде 8:30 чамасында болгон. Мугалим билим бериш керек. Депутат мугалимдерди ишембиликке чыгарып, көчө шыпыртпоого чакырды. Мугалим ишембиликке чыгып, көчөнү тазалабашы керек. Мугалим билим бериши керек. Бул тууралуу 15 январдагы Жогорку кеңештин жыйынында депутат Мирлан Самайкожо айтып, мугалимдерди ишембиликке чыгарып, көчө шыпыртпоого чакырды. Мугалимдерди көчө шыпыртып, таштанды төккөн полигонго чейин чыгарып алып иштетпей эле коелучу. Мугалим кечинде баласын карайт, күндүз менин, сенин, баарыбыздын балабызга билим берет. Бирок ошолор көчөгө чыгып алып, бирөөнүн эшигин тазалап, бактарды актап жүрүшөт. Ар бир райондо мугалимдерди чыгарып алып көчө тазалатабыз. Бул өтө уят. Алар балдарга билим бериш керек. Ушул нерсеге тыюу салынсын. Алар кул эмес да. Мугалимге мугалимдей статус берили, деди эл өкүлү. Аксыда өспүрүм топ балдар тарабынан сабалган, шектүүлөр кармалды. Аксыда сабап тоноого шектелген 3 өспүрүм кармалды, Жалал Абад милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 9 январда милицияга Аксы районунун тургуну арыз менен кайрылып, анда 8 январ күнү Кербен шаарында Нурсултан аттуу бала жана башка топ балдар анын 2008 жылы туулган баласын эч себепсиз уруп, денесине жаракат келтиргендигин айткан. Арыз боюнча 11 январда кылмыш жаза кодексинин 206 беренеси тоноо менен катталып, кылмыш иши козголгон. 12 январ күнү Кербен шаарынын 2006, 2008 жылы жана 2007 жылы туулган тургундар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Орусия менен Беларустун чегарасынан өтүп жаткан Кыргызстандын жарандары үчүн маалымат. Тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын жарандарына Беларусь Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы 3-чү өлкөнүн жарандарынын жана жарандыгы жок адамдардан Беларусь Республикасы аркылуу өтүү тартибин жөнгө салган макулдашуунун күчүнө киргени тууралуу маалымдайт. Орусиянын мамлекеттик чегарасы, анын ичинде анын кургактык жер бөлүгү мурда Беларусь менен Орусиянын жарандары үчүн гана ачык болчу. Башкача айтканда, Кыргыз Республикасынын жарандары Беларустун же Россиянын аймагына кургактык жер аркылуу, эл аралык өткөрүү пункттары аркылуу, темир жол, ошондой эле келишимде көрсөтүлгөн автомобиль каттамдары менен кире алышат. Учурда келишимде мындай 6 пункт каралган: Юховичи, Долосцы, Опочка, Новолодск, Эзерище, Невель, Киев, Санкт-Петербург, Левозно, Кругловка, Витебск, Смоленск, Редиска, Красная Горка, Минск, Москва, Звенчатка, Дубовичка, Бобруйск, Москва, Селище, Новозыбков, Гомель, Брянск. Россия-Беларусь чегарасынын кургактык жер бөлүгүн башка каттамдар боюнча кесип өтүүгө жол берилбейт жана мамлекеттик чегараны бузуу катары каралат. Кошумчалай кетсек, Беларусь Республикасы өздүгүн тастыктоочу документ катары Кыргыз Республикасынын жалпы паспорттарын гана тааный турганын эскертет.
Балким силерди алдап жатышат. Депутат Дастан Бекешев шаар тургундарына кайрылды. 15 январда Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев жалпы жыйында сөз сүйлөп жатып, шаар тургундарына кайрылуу жасады. Бишкектиктер кайрылууда. Ноябрь-декабрь айларына тазалык менен Бишкек суу каналы жок эле сумманы кошуп койгонун айтышууда. Эми пенсионерлер, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер барып такташып жатат. Баса албагандары да бар. Бул алешемдик кимден кеткенин билбейм, бирок элге ыңгайсыздык жараткан адамды жазалаш керек, деди Дастан Бекешев.